ислам дини менен таанышып, анын чыныгы жүзүн билгиси келгендер үчүн бул каналдарды силерге сунуштайт элем. Бул алгач эле Christian Prince деген араб христиан бар. Муну ислам динин мындан артык билген киши жок болсо керек. Менин жеке оюмда. Бул өзү араб христиан, ушунукун ачып карап көрсөңөр, Christian Prince деп жазсаңар, мына англисче чыгат. Анан бул ислам жөнүндө толук маалымат берет. Ошондой эле дагы бир араб христиан Усама Дактак, Египеттик коптик христиан, өзү араб, Куранды араб тилинен англисчеге которуп чыккан, ислам жөнүндө бул дагы кеңири маалымат берет. Усама Дактак деген. Ошондой эле Ахмад экс-муслим, мурдагы мусулман Ахмад деген. Мунун каналына кирсеңер дагы бул ачык мусулмандар менен дебаттарды өткөрөт. Курандын, хадистин ичинде эмне дегендер жазылгандыгын, исламдын чыныгы жүзү кандай экендигин көргөзүп берет. Дагы бир канал Islam Education. Ислам жөнүндө маалыматты дагы бул канал кеңири берет. Islam Education'ди ачсаңар көрө аласыңар. Анан Наби Асли. Бул мультипликационный фильмдер Мухаммедтин жашоосун, Курандагы аяттарды кандай алганын, анын кандай педофил, катымпоз, киши өлтүргүч, мыкаачы, зөкүр, мошенник болгон адам экенин кыскача мультфильмдер менен далилдеп, Курандын, хадистердин негизинде айтып берген канал. Мунун баарысы тең англис тилинде. Эми эгерде кимде ким орусча көрөм десе, Дэвид Вуд деген бар. Бул өзү америкалык, англис тилинде алып барат, дебаттарындагы, ислам жөнүндө берген сабактарындагы. Бирок муну азыр орусча которуп атышат. Мына Дэвид Вуд деп жазсаңар эле чыгат, орусча. Орусча көрөм дегендер бул каналды көрсөңөр болот. Ошондой эле орус тилинде каналдардын дагы бирөө Сам Шамун деп жазсаңар, мына бул киши алып барат, бул дагы америкалык, Сам Шамун. Англис тилинде алып барат, бирок муну орусча которуп атышат азыр. Бул каналга кирип дагы ислам жөнүндө кеңири маалымат алсаңар болот. Ошондой эле Алан Мартел. Бул таза орусча сүйлөйт өзү. Анан орус тилинде мусулмандарды дебатка чакырып, онлайн дебат жүргүзөт. Азыркы учурда Россиялык, Кавказдан, Орто Азиядан, Өзбекстандан мусулмандар чыгып, бул адам менен дебатка чыгып, ислам жөнүндө талаш тартыштарды жүргүзүп, өткөрүп келатышат дебатты. Бул адам дагы исламдын кандай кир экенин, Мухаммедтин кандай педофил болгонун бүт далилдеп, мусулмандардын өздөрүнүн диний булактарынын негизинде айтып берет. Бул каналга кирсеңер дагы болот, орус тилинде көрөм дегендер. Ошондой эле дагы бир орус тилиндеги каналды көргөзүп коем, бул Аль-Аят. Мына орусча эле Аль-Аят деп жазсаңар чыгат. Анан бул жерден дагы көрүп чыксаңар болот. Исламдын чыныгы жүзү кандай экенин, кандай коркунучтуу бул культ экендигин далилдеп берген. Ал эми кыргызча көрөм дегендерге учурда азыр жалгыз эле канал бар. Келечекте дагы көп каналдар ачылат деген үмүттөмүн. Бул исламдын чыныгы жүзү деген канал. YouTube'га кирип туруп эле бул сөздү жазсаңар, исламдын чыныгы жүзү деп жазсаңар, канал чыгат. Анан мунун ичинен кыргыз тилинде исламдын кандай экенин, кандай коркунучтуу культ экендигин, кир экендигин мусулмандардын өздөрүнүн китебинин негизинде далилденип айтып берген нерселерди угуп чыксаңар болот таанышып. Ислам, эгерде муну ушул мен көргөзүп берген каналдарды ачып карасаңар, бул жалпы жонунан эки гана нерсеге үйрөтөт. Биринчиси жек көрүү менен кастык,
киши өлтүрүү, мыкаачылык, мусулмандан башканын баарысы тең капыр, аларды күч менен исламга алып келбесе өлтүрүп ташта, өлсө көмдүрбө деп окутат. А ким муну колдобосо, жихад дегенин колдобосо, ал мунафык. Анда ал мусулманды да кошо өлтүр деп үйрөтөт. Экинчиси ошол секс түрү менен, адамдар менен, айбандар менен, алардын тирүү абалында эле эмес, өлүк абалында дагы. Ал эми өлгөндөн кийин булардын жашоосу толугу менен ошол секстен баш чыкпайт. Аллах менен Мухаммед узундугуна чек жетпеген, чексиз узундуктагы эркек мүчө берет экен буларга. Анысы эч качан жатпайт экен, турган абалда кала берет экен. Ага кошуп 72 кыз берет экен, гури, эркектерди таанып көрө элек. Эркек эмес, жиндер дагы тийген эмес дейт. Анан ошолор менен секс абалдан чыкпай жатат экен. Алардын бирөө менен эле секс абалга киргенде оргазмы 70 жылга созулат экен. Мына ушул исламдын окутканы: жек көрүү, кастык, киши өлтүрүү, экинчиси секс. Ошонун баарысын тең мына ушул каналга кирип, исламдын чыныгы жүзү деген каналга кирип карап чыксаңар, таанышып, могу видеолорду көрүп чыксаңар, бул жерде Мухаммедтин өзүнүн педофил болгону, ислам дини мына 70 жылга чейин оргазм созулат, ал башың чыкпайт секстен деп өздөрү үйрөтүп аткандары мусулмандардын өздөрүнүн китебинин негизинде. Мал менен, эшек менен жыныстык катнашта болсоң болот. Аста аялың менен болбо, анда ажылыгың бузулуп калат. Орозоң да бузулуп калат. Эшек менен болсоң эчтеке болбойт деген өздөрүнүн китептеринин баарысы тең бул жерде далили менен келтирилген. Ислам бул коркунучтуу, эң кир культ. Тилекке каршы муну адамдардын көпчүлүгү билбейт. Эгерде адамдар ушул исламдын чыныгы жүзүн билип, мунун кандай кир экенин билип, адамдар караңгычылыктан руханий чыгып, жарыкка умтулсун, чындыкка келсин, чыныгы Кудайды тапсын деген ойго тилектеш болсоңор, анда каналга катталып, бул видеого лайк басып, бул видеону башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар.